Мирзада, рахат, кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Instagram страничкаңарда анан телефондон көрдүм, вебинар өткөрүп аткансыңар 11 февралда. Ошо вебинар жөнүндө бир кичине информация берип кетпейсиңерби? Эмне жөнүндө, кимге, максаты эмне? Визасы менен сезондук жумуш визасы боюнча мекендештер көп келе баштады. Албетте бул пилоттук программа болгондуктан көптөрү мындай көп тоскоолдуктарга душар болушуп, анан биз мына диаспоранын өкүлдөрү бизге деген ар кандай көйгөй маселелер менен кайрылгандар биздин WhatsApp группабызда, Telegram жана Facebook группаларыбызга көп түшүп келип атты. Бул жаатында дагы көп изилдөөлөрдү жүргүзүп, тийиштүү орган, агенттиктерге кайрылып, толугураак маалымат алып, ушу мекендештерге кандай ушу көйгөйлөрдү чечүүгө жардам бере алабыз деп көп изденип жүрдүк. Көптөгөн мекендештер туура так маалымат, ишенимдүү агенттиктерди издеп келишет. Ошолорго ортомчул болуш үчүн аларга баягы ишенимдүү өкүл катары ар кандай маселелерине туруштук бере турган кеңеш берүү, консультация берүү, багыт ачып берүү, ошол жаатында вебинар өткөргөн турабыз. Рахат, ушуну айта кетсең, могу вебинарда кандай маселелерди колго аласыңар? Көптөгөн маселелер чыкты, көптөгөн көйгөйлөр чыкты. Тербеш менен келген адамдар маалыматсыз келип алып, эмне кылаарын билбей, бул өлкөдө кайсы легалдуу түрдө калуу түрлөрүн, башка маселелерди да көтөрүп атабыз. Дагы көбүнчөлөр беженецке тапшырып атышат. Анын кесепеттерин дагы айтып кетели деп атабыз. Бул өлкөгө келип тербеш менен келген адамдар BRP деген сөз арасында болуп атат. Биз ошого толук так маалымат берип, кыргыздардын деңгээлин, маалымат түрүндө деңгээлин көтөрүү максатында жасап атабыз. Ушу вебинардын өтүшү форматы кандай өтөт? Шарттар кандай болот? Буга чейин белгилеп кеткендей, вебинар эки өлкөдө өтөт. Себеби 6 саат айырмачылыктан биз Кыргызстандагы мекендештерге, анан бул жактагы мекендештерге мүмкүнчүлүк берүүнүн жолун ойлоп, Кыргызстандын кечки саат 7-де, анан Лондондун убактысы боюнча кечки саат 7-де. Вебинарды бир 2 саатка божомолдоп атабыз. Алгач 1 сааттык презентация болот. Ал презентацияда Рахат айтып кеткен бардык визанын түрлөрү, мүмкүнчүлүктөр, шарттары, кемчилиги, артыкчылыктарын баарын айтып кетебиз. Андан тышкары ар бир мекендештер ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп, түз эфирден суроолорун бере алат. Биз ошол жерден суроолоруна жооп бере алабыз. Бул дагы мен ойлойм, биз менен дагы түзмө-түз байланышка чыгып, өзүнүн буга чейин изденип жүргөн суроолоруна жооп ала алат деп ишенебиз. Азыркы убакытта кандай актуалдуу проблема бар? Актуалдуу проблемалардын бири болуп, бул деген tax return, салыкты кайтаруу проблемасы болуп жатат. Көбүнчө мекендештерибиз Кыргызстанга кетип калып, салыктарын ала албай, башка агенттерге кайрылып, алданып калгандар да көп болуптур. Мынакей мисалы жакында эле бир мекендешибиз кайрылды. 45 бергенден кийин эле алар жоголуп кетиштир, имейлине жооп бербейт, телефонуна жооп беришпейт, эмне кылаарын билбей бизге кайрылды. Кайрылгандан кийин эле биз Кыргыз Door компаниянын атынан кайрылып, аларга имейл жазгандан кийин гана кечирип коюңуздар, бизден көрбөй калыптырбыз, ооба карайбыз деп, эми гана биз ортого киргенден кийин ошо балага жардам беребиз дешти. Анан ал бала деген аябай ыраазы болду. Буюрса жакында өзүнүн салыгын алып калат. Биз деген айтканыбыз себеби көбүнчө адамдар алдангандыктан биз өзүбүз жардамчы бололу деп, ортомчу бололу деп, эгерде ала албай калган адамдар болсо, жардам берели деген ой менен биз салыктарды да кайтарып жатабыз. Кошумча дагы мекендештерден келип түшкөн фактыларды да айта кетсек, жакында биз 3-4 мекендештерге консультация бергенбиз. Ошол консультацияда биз дагы ар кандай көйгөйлөрдү дагы билип атабыз. Себеби деген бизге кайрылган мекендештер буга чейин туура маалымат ала албай, жосо ортомчул жанагындай агенттиктерден кайрылып багыт алганда, аларга туура эмес, жосо өздөрүнүн келечеги жок, перспективасы жок бир категория визаны ачып бериптир, өтө чоң суммада акчаны алыптыр. Анан бул жерге келгенден кийин анын визанын категориясын толук түшүнбөгөндүктөн же маалымат алдын ала билбегендиктен визасын мөөнөтүн өткөртүп алып кыйналгандар да болуп, эгер мына эжекелер мурун сиздер ушундай жакшы консультацияны сиздерден мурун алганыбызда туура категорияны, туура багытты ошондо алып
мындай кесепетке жолукмак эмессиз болчубуз. Ошондуктан тастыкталган маалыматтарды мекендештерге берүү биз ойлойбуз бул чоң жардам болот мекендештерге. Кыргызстандан аябай көп келип атышат. Ал жактагы компаниялар бул жака балдарды жиберип атат. Бирок азыркы учурда бул жакта келгендердин маселелерин чече турган эч кандай бир организация жок, менин билгенимче. Ошол кыргыз доор компаниялар буга бир аябай чоң салым кошот деп ойлоп турам да. Бул компания да ошонун негизинде келип чыкты. Себеби көп кыргыздар бул өлкөгө келип, башка кайрыла турган жери жок болуп же маалыматы аз болуп, эмне кылаарын билбей жоголуп кеткендер көп болгондуктан биз ушул компанияны түздүк. Бул компания көптөгөн кызматтарды камтыйт. Ошондуктан ар бир адам, бул Улуу Британияга келем деген адам бизге кайрылса, биз биринчи research изилдөө жүргүзүп, анан кийин туура так маалыматты камтып алып, анан кийин жоопту берип, анан чогуу иштешебиз. Мен ойлойм, бул жерде бир Кыргызстандын атынан өкүлчүлүк турса, кандай гана суроо болбосун, биз ар кандай шарттарга, ар кандай ситуацияга биз мындай ыңгайлуу жолдорун таап чечип бергенге даярбыз. Өзүңөр жөнүңөрдө кыскача маалымат берип кетсиңер. Атым Айзада, 2006 жылдан бери Европа өлкөсүндө жашап келем. Кесибим боюнча бизнес менеджмент, управление бизнесем. Бул жаатында көптөгөн ишканаларда иштеп, тажрыйба топтоп келгем. Андан тышкары ушул Улуу Британиядагы кыргыз диаспорасы түзүлгөн. Ошондо өкүлчүлүк катары көп иш чараларда активдүү иш алып барып келебиз. Ошо менен кошо кыргыз элчилиги менен чогуу тыгыз мамиледебиз. Аларда канчалаган делегациялар келсе, аларды тосуп, ушул жерде ар кандай конференциялар өтөт, выставкалар болот. Ошолордо делегацияны тосуп, себеби аларда деген баягы бул мамлекеттин кээде тилин, жоксо маданиятын, кээ бир жүрүш процесстерин түшүнбөгөндө ошол жерге ортомчул катары, өкүлү катары көмөктөшүп келебиз. Андан тышкары ушу кыргыз тил кыргыз коому менен дагы иштешебиз. Себеби деген биз үчүн, мен ойлойм, кыргыз тилин, маданиятын, салтын өнүктүрүү бул эң чоң маселе. Себеби деген көптөгөн кыргыздар чет мамлекетке чыгып кеткенден кийин баягы өзүнүн баягы маданиятын, тилин ошо сагынат экен, кээделер унутуп калат экен. Ошол жаатында биз дагы өз салымыбызды кошолу деген ниетибизде мындай иш чараларды өткөрүп келебиз. Мына өткөн жылдары мына Нооруз чоң бир кече өткөрдүк. Анда бизде чет мамлекеттен жана ушул аяктагы коноктор келип, биздин маданиятка, биздин салтыбызга күбө болуп кетишти. Калыптанып калган, анан кийин келген кыргыздардын башын бириктирүү максатында баягы кыргыздарды бир чогуу чаран тамак аштын үстүндө чогултуп, бири бири менен таанышып, баарлашып, керектүү маалыматтарды алып, ушундай бир маданий иш чараларды өткөрүп атабыз. Бизде ойлойбуз, ушундай бир жардам биздин мекендештерге бир көпүрө, жоксо бирөөнө бир жардам болот, бирөө бири бирине себепкер болот дегендей. Ушул кыскача. Менин атым Рахат. Бул өлкөгө 2010 жылы магистратураны окуганы келгем. Ошондо 13 жылдан бери бул өлкөдө жашайм. Мен дагы көп болду. MBA'ди окуп бүттүргөм бул өлкөдө. Айзада айтып кеткендей, диаспоранын өкүлү болобуз, диаспорада иш чараларды өткөрөбүз. Компаниялар жөнүндө маалымат берип кетсиңер. Кыргыз Доор компаниясы негизи консалтинг компания болот. Биз деген көптөгөн кызматтарды камтыйт бул компания. Мисалы алып кетсек, бул өлкөгө келем деген адамдар башынан эле туура маалымат алып, туура визага тапшырса, биякта туура багытта иш жүрүп кетет деген ой менен жасалган биринчи жардам. Экинчиден, адамдар бул өлкөгө келип, Шенген өлкөсүнө кеткиси келгендер, кандай жолу бар, легалдуу түрдө эмне кылса кетсе болот деген суроолор да болуп жатат. Ошого жооп бериш үчүн дагы кызматыбыз бар. Үчүнчүдөн, бизде котормочу эмебиз бар, кызматыбыз бар.
бул өлкөгө келгим келип атат, сайтсинг, жакшы кооз жерлерин көргүм келип атат деген адамдар болсо дагы кайрылса болот. Биз аларга пакет кылып беребиз. Пакет кылып программаны түзүп беребиз. Биз менен кылгандын эң негизги плюсу биз деген бул жерде жакшы, арзан, аларга дагы ыңгайлуу боло турган пакеттерди жасап бере алабыз. Мисалы алганда Кыргызстанда турганда кээ бир пакеттерди билишпейт да, бул жерде кайсы веб-сайттар бар, мисалы кайсы deals деп коет, кайсы арзаныраак мүмкүнчүлүктөрү болгондорду биз ошонун баарын билип, бул тажрыйбабыз бул өлкөдө жашаган үчүн көп болгондуктан аны биздин кыргыз мекендештерибизге көрсөтүп кызматыбызды беребиз. Андан тышкары дагы биз университетке өтөм деген мекендештерге маалымат бере алабыз. Кандай туура университетке өтүш керек, анын кандай документтерди даярдаш керек, эмне кылыш керек, ошонун бүт процесстин баарын башынан аягына чейин кыла алабыз. Туура маалыматтар берип атасыңар, жакты мага аябай компаниялардын кыла турган иштери аябай сонун экен да. Анан мынтип айтып кетсек болот экен да, биздин келгендерибизге, биздин жердештерибизге. Башка жакта алданбай, башка жакка барбай, жолуңарды жоготпой, колубузда болгон информация жазылган, бүт баары белгилүү, бүт официальный сайттарда в принципе баары бар. Түп-түз эле силерге келип, уялбай, телефон чалып, кандай суроолор бар болсо силерге сурап, келишсин деп айтсак болот. Бүгүнкү берген маалымат көйгөйлөрдүн жыйынтыгы менен баарыңыздарды ушул онлайн вебинарга катышууга чакырабыз. Тастыкталган туура маалыматтарды сиздер үчүн камдап койдук. Келиңиздер, катышыңыздар, башынан туура маалымат алып, консультация алып, өзүңүздөргө туура багыттарды, кеңештерди алып, өзүңүздөрдүн жашооңуздарга колдонуңуздар. Биздин кызмат силер үчүн белгиленген номерлерге кайрылыңыздар, баарыңыздарды күтөбүз. Сак саламат алыңыздар. Саламат алыңыздар.